Musa'nın 3. kitebi Lebiler 1. bölüm. Tengri Musa'nı çakırıp жыйын çatırının içinен ага мындай деп айтты. Исраил уулдарына мындай деп айт. Силердин араңардан кимдир бирөө Теңирге арнап малдан курмандык чалгысы келсе, анда бодо малдан же майда малдан чалсын. Эгерде ал бүтүндөй өртөлчү курмандыкка бодо малдан чала турган болсо, кемчилиги жок эркек мал чалсын. Ал аны Теңирден ырайым табыш үчүн жыйын чатырынын кире беришине жетелеп келсин. Анан колун бүтүндөй өртөлчү курмандыктын башында койсун. Ошондо ал күнөөсүнөн тазаланышы үчүн ырайым табат. Анан букачарды Теңирдин алдында сойсун. Арундун уулдары ыйык кызмат кылуучулар анын канын алып келип, жыйын чатырынын кире беришиндеги курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыгышсын. Анан ал бүтүндөй өртөлчү курмандыктын терисин сыйрып алып, этин жиликтеп бөлсүн. Арундун уулдары ыйык кызмат кылуучулар болсо, курмандык чалынуучу жайга от алып келип, үстүнө отун салышсын. Арундун уулдары ыйык кызмат кылуучулар курмандыктын этин, башын, майын курмандык чалынуучу жайда күйүп жаткан отундардын үстүнө ордорду менен коюшсун. Ал эми ичеги карындар менен шыйрактарын сууга жуушсун. Анан ыйык кызмат кылуучу анын бардыгын курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Бул жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өртөлчү курмандык. Эгерде анын курмандыгы майда мал, кой же эчки болсо, анда кемчилиги жок эркек болсун. Аны Теңирдин алдында курмандык чалынуучу жайдын түндүк тарабына сойсун. Арундун уулдары ыйык кызмат кылуучулар анын канын курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыгышсын. Анан аны жиликтеп бөлүп, башын кесип, майын ажыратышсын. Ыйык кызмат кылуучу аларды курмандык чалынуучу жайда күйүп жаткан отундардын үстүнө орду менен койсун. Ал эми ичеги карындар менен шыйрактарын сууга жуушсун. Анан ыйык кызмат кылуучу баарын алып келип, курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Бул жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өртөлчү курмандык. Эгерде ал бүтүндөй өртөлчү курмандыкка Теңирге арнап канаттуулардан алып келгиси келсе, бактек же жаш көгүчкөн алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу аны курмандык чалынуучу жайга алып келип, башын жулуп, курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Канын болсо, курмандык чалынуучу жайдын капталына сыксын. Анын жемсөөсү менен жүндөрүн курмандык чалынуучу жайдын чыгыш тарабындагы гүл жаткан жерге таштасын. Анын канаттарын кайрып койсун, бирок жулуп албасын. Ыйык кызмат кылуучу аны курмандык чалынуучу жайда күйүп жаткан отундардын үстүнө коюп, өрттөп жиберсин. Бул жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өртөлчү курмандык. 20 бөлүм 1. Жуманын 1-чи күнү эртең менен эрте, жарык кирелекте Магдалалык Мариям мүрзөгө келип, анын оозундагы таштын жылдырылып калганын көрдү. 2. Ошондо ал Шимон Петрге жана Исанын сүйгөн шакиртине жүгүрүп барып, Теңирибизди мүрзөдөн алып кетишиптир. Аны кайсы жерге коюшканын билбейбиз деди. 3. Петр менен ошол шакирт дароо мүрзөгө бет алышты. 4. Экөө тең чуркап бара жатышты. Тиги шакирт Петрге караганда батыраак чуркап мүрзөгө биринчи жетти. 5. Ал мүрзөнүн ичине эңкейип карап, кепинди көрдү, бирок мүрзөгө кирген жок. 6. Анын артынан Шимон Петр жетип келип, мүрзөгө кирди. 7. Ал кепинди жана Исанын башын орогон орогучту гана көрдү, бирок орогуч кепин менен бирге эмес, оролуу боюнча бөлөк жаткан эле. 8. Анан биринчи келген шакирт да мүрзөгө кирди. Ал көрүп ишенди. 9. Анткени алар Исанын тирилиши керектиги жөнүндө айтылган ыйык жазуудагы сөздөрдү түшүнүшө элек болчу. 10. Анан шакирттер үйлөрүнө кайтышты. 11. Мариям болсо мүрзөнүн жанында ыйлап турду. Ал ыйлап жатып мүрзөнүн ичине эңкейип карап, 12. Ак кийимчени эки периштени көрдү. Бирөө Исанын сөөгү коюлган жердин баш жагында, экинчиси аяк жагында отурган экен. 13. Алар Мариямдан, аял, эмнеге ыйлап жатасың деп сурашты. Теңиримди алып кетишиптир, аны кайсы жерге коюшканын билбейм деп жооп берди ал периштелерге. 14. Ушинтип айткандан кийин ал артына бурулуп туруп турган Исаны көрдү, бирок аны тааныган жок. 15. Иса андан, аял, эмнеге ыйлап жатасың? Кимди издеп жүрөсүң деп сурады. Мариям аны бакчы экен деп ойлоп, мырза, эгерде анын сөөгүн сен алып кеткен болсоң, кайсы жерге койгонуңду айтчы, алып келейин деди. 16. Ошондо Исага Мариям деди. Мариям Исага бурулуп, устат деди.
17. Иса ага, мага колуңду тийгизбе, анткени мен али атама көтөрүлүп кетелекмин. Бир туугандарыма барып, менин өз атама, силердин да атаңарга, менин өз кудайыма, силердин да кудайыңарга көтөрүлүп кетеримди айт деди. 18. Магдалалык Мариям шакирттерге барып, Теңирди көргөнүн жана анын ушул сөздөрдү айтканын айтып берди. 19. Ошол эле күнү кечинде, жуманын биринчи күнү Исанын шакирттери бир үйгө чогулуп, жүйүттөрдөн коркондуктан эшиктерин бекитип алып отурушкан эле. Ошол учурда Иса келип, алардын ортосуна турду да, силерге тынчтык болсун деди. 20. Ушинтип айткандан кийин Иса аларга өзүнүн колдорун, буттарын жана кабыргаларын көрсөттү. Шакирттер Теңирди көрүп кубанышты. 21. Иса аларга дагы бир жолу силерге тынчтык болсун деп айтты да, атам мени жиберген сыяктуу, мен да силерди жиберем деди. 22. Ушуну айткандан кийин ал шакирттерине демин үйлөп, ыйык рухту кабыл алгыла. 23. Кимдин күнөөлөрүн кечирсеңер, ал кечирилет. Ал эми кимдин күнөөлөрүн кечирбесеңер, ал кечирилбейт деди. 24. 12 шакирттин бири эгиз дегенде ысымы бар Томас Иса келген учурда алардын арасында жок эле. 25. Шакирттер ага биз Теңирди көрдүк дешти. Бирок ал мен анын колдорундагы мыктын тагын көрмөйүнчө, мыктын тагы калган жерине жана кабыргаларына колумду тийгизип көрмөйүнчө ишенбейм деди. 26. 8 күндөн кийин Исанын шакирттери ошол үйгө дагы чогулушту. Алардын арасында Томас да бар эле. Эшик бекитилүү болчу. Бирок Иса келип алардын ортосуна турду да, силерге тынчтык болсун деди. 27. Андан кийин Томаска кайрылып, менин колдорум менен кабыргаларыма колуңду тийгизип көр да, ишенбеген адам болбой, ишенген адам бол деди. 28. Томас ага, Теңирим менин, Кудайым менин деп жооп берди. 29. Иса ага, сен мени көргөндөн кийин ишенип жатасың. Көрбөй ишенгендер бактылуу деди. 30. Иса шакирттеринин көз алдында көптөгөн кереметтерди көрсөттү. Бирок бул китепке алардын баары жазылган жок. 31. Булар болсо Исанын Кудайдын уулу Машаяк экенине ишенишиңер үчүн жана ишенип анын ысымы аркылуу өмүргө ээ болушуңар үчүн жазылды. 17 бөлүм. Уруш талаш кетпеген үйдөгү толоиттен тынч жашаган үйдөгү бир сындырым катканынан артык. Акылдуу кулу мырзасынын бузулган уулуна бийлик кылат. Анын бир туугандары менен кошо мураска ээ болот. Эритүүчү меш күмүш үчүн, көрүктүн очогу алтын үчүн, ал эми жүрөктөрдү Теңир сынайт. Бузук адам мыйзамсыздын сөзүн угат, алдамчы адам кыянатчы адамдын тилин алат. Жакырды тилдеген адам анын жаратканына акарат келтирген болот. Бирөөнүн башына мүшкүл түшкөнүнө кубанган адам жазасыз калбайт. Каарлардын таажысы балдарынын балдары, балдардын даңкы ата-энелери. Акылсыз адамга маанилүү сөз жарашпайт, атактуу адамга калп айткан жарашпайт. Пара берчи киши үчүн асыл таш, ал каяка кайрылса да үлгүрөт. Айыпты жаап койгон адам сүйүү издейт. Ал эми аны кайра эскерткен адам досун алыстатат. Акылсыз адамга 100 балак таасир эткенге караганда, акылдуу адамга сөгүш катуу таасир этет. Жаңжаалчыл жамандык гана издейт, ошондуктан ага каршы ырайымсыз периште жөнөтүлөт. Акылсыз адамга кезиккиче мамалактарынан ажыраган аюуга кезиккен жакшы. Жакшылыкка жамандык менен жооп берген адамдын үйүнөн жамандык кетпейт. Чатактын башталышы жарып кирген суудай, чатакты күчөп кетелекте токтот. Мыйзамсыз адамды актаган адам да, адил адамды каралаган адам да Теңирдин алдында жийиркеништүү. Акылсыздын колундагы байлыктын баркы жок, даанышмандыкка жетүүгө анын акылы жок. Дос ар дайым сүйөт, башыңа иш түшкөндө ал бир тууганыңдай болуп келет. Кем акыл адам колун берип өз жакынына кепилдик өтөт. Чатакты жакшы көргөн адам күнөөнү жакшы көрөт. Дарбазасын бийик көтөргөн адам жыгылууну издеген адам. Анткор жүрөк жакшылык көрбөйт, амал көй тил кырсыкка кабылат. Акылсызды төрөгөн адам башына бала үйдү, акылсыздын атасы да кубаныч көрбөйт. Шайыр жүрөк даба болчу даарыдай жакшы таасир берет. Кайгылуу рух сөөктү кургатат. Акыйкаттыктын жолун бурмалаш үчүн мыйзамсыз адам жеңичинен паралат. Даанышмандык акылдуу адамдын көз алдында, ал эми акылсыздын көзү жердин түбүндө. Акылсыз уул атасынын шору, энесинин кайгысы, айыбы жокту айыптаган, чындык үчүн мырзаларды таяктаган жакшы эмес. Акылдуу адам токтоолук менен сүйлөйт. Акыл эстүү адам сабырдуу болот. Акылсыз адам унчукпай турганда акылдуу адам болуп көрүнүшү мүмкүн. Ооз ачпаган адам акыл эстүү адам болуп көрүнүшү мүмкүн. 4 бөлүм. Ошентип мен сүйгөн жана сагынган бир туугандар, силер менин кубанычым жана таажымсыңар. Теңир жолунда бекем тургула сүйүктүүлөрүм. Эйдиядан жана Синтихеден өтүнөрүм. Теңир жолунда оюңар бир болсун. Жан досум, сенден да өтүнөм.
бул аялдарга жардам бер. Анткени алар мени менен килемес менен жана ысымдары өмүр китебине жазылган башка кызматташтарым менен бирге жакшы кабар таратуу ишине катышышты. Ар дайым Теңир менен кубангыла, дагы да айтам, кубангыла. Силердин момундугуңар бардык адамдарга маалым болсун. Теңир жакын. Эч нерсе тууралуу камсанабагыла. Ар дайым сыйынганда жана жалынганда каалооңорду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла. Ошентип Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машаяк Иса аркылуу сактайт. Ошентип бир туугандарым, эмне чындык, эмне туура, эмне адилеттүү, эмне таза болсо, эмне адептүүлүккө жатса, эмне мактоого арзырлык болсо, ошол жөндө ойлогула. Менден эмнени үйрөнсөңөр, эмнени кабыл алсаңар, эмнени уксаңар, эмнени көрсөңөр, ошону аткаргыла. Ошондо тынчтыктын булагы болгон Кудай силер менен болот. Мага кайрадан кам көрө баштаганыңар үчүн Теңир менен абдан кубандым. Буга чейин деле мага кам көрүүнү ойлотсуңар, бирок ишке ашырууга ыңгайы келбей жүргөн. Муну муктаж болгонумдан улам айтып жаткан жокмун, себеби болгонуна ыраазы болууга үйрөнгөм. Жокчулукта да, молчулукта да жашай алам. Мен бардыгына үйрөнгөм. Ачкачылыкка да, токчулукка да, барга да, жокко да көнгөм. Мага күч кубат берген Иса Машаяк аркылуу бардыгын кыла алам. Бирок менин кайгыма ортоктош болгонуңар жакшы болду. Филиппиликтер, өзүңөр билесиңер, жакшы кабар таратыла баштаганда Македониядан кеткенимде жардам жиберүү жана кабыл алуу ишинде силерден башка эч бир жыйын мага көмөктөшкөн жок. Тессалоникада жүргөндө муктаж болгонумда силер мага бир нече рет жардам жөнөттүңөр. Силерден жардам үмүт этип жаткан жокмун. Силердин пайдаңар үчүн көбөйүп жаткан жемишти каалап жатам. Мен бардыгын алдым. Менде бардыгы бар. Эпафродит аркылуу берип жибергендериңерди алдым. Ал тартууларыңар Кудайга жаккан жипаржиттүү, жагымдуу курмандыктар. Менин Кудайым силердин бардык кем карчыңарды Машаяк Иса аркылуу өзүнүн даңктуу байлыгы менен толуктайт. Кудай атабыз кылымдан кылымга даңкталсын. Амин. Машаяк Исага ишенген ар бир ыйыкка салам айткыла. Менин жанымдагы бир туугандардын баары силерге салам айтып жатышат. Бардык ыйыктар, айрыкча падыша сарайындагылар силерге салам айтып жатышат. Баарыңарга Теңирибиз Иса Машаяк ырайымын төгө берсин. Амин.